Кутмандуу күнүңөр менен урматтуу достор, билесиңби KG долбоору кайрадан өзүнүн телеэфирин баштап жаткан маал. Достор, бүгүн бизде конокто Sky Mobile'дын маркетинг байланыш бөлүмүнүн башчысы Эрмек Жуматаев бар. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Достор, бүгүн биз товарларды жана кызматтарды алдыга жылдыруу боюнча сөз кылабыз. Сиздерде суроолор пайда болсо узаттырыңыздар. Алгач эле суроону берсем, Билайнда кандай кызмат кыласыз? Ошону биздин көрөрмандарга жалпак тил менен түшүндүрүп кетсеңиз. Ооба, мен Билайн компаниясында бизде маркетинг байланыш деген бөлүмүбүз бар. Ошонун башчысы мен болом. Жөнөкөй жалпак тилде айтканда бул реклама бөлүмү. Биз Кыргызстан боюнча бүт Билайн компаниясынын рекламаларын көзөмөлдөйбүз. Ошондуктан силер интернетте болсо, телевизордо болсо, же сырткары жардактарды көрсөңөрдөр, кайсы жерде болбосо дагы ошонун баары биздин колубуздан өтүп чыгат. Эми мен жалгыз эмесмин, биз бөлүмүбүз бүгүнкү күндө 6 кишиден турат. Биз толук саныбызда 7 кишибиз. Ошо биздин менин кесиптештерим менен 7-өбүздүн колубуздан ары чыгат. Анда алган билимиңиз тууралуу? Мен билим алганым, мен АУЦА, Америкалык Орто Азиядагы Америкалык университетте окугам. Ал жерде 2004-жылы окууга барып, 2008-жылы бүткөм. Управление бизнесом деген факультет бар ошол жерде. Ошол жерде мен маркетинг бөлүмүн бүткөм. Андан тышкары башка жактарга барып окугансызбы? Ооба, мен андан тышкары дагы 1,5 жыл экинчи бакалаврды алгам. Мен Чехияда Англо-Американский университет деген бар. Ошол жерде ал жерде дагы управление бизнесинде ушул дагы эле бакалаврды бүтүргөм. Ал жерде бирок маркетинг жана менеджмент специальность боюнча. Бул жерден сурап кетейин, бирок биздин окурмандар көп сурап элек, чет жакка барып окуу сырларынчы. Анан сиз өзүңүз окуп келген Чехия жөнүндө айтып берсеңиз. Эми мен үлгүм эме болсо керек, мындай кандай десем, мен мектепте окугам. Мен ата-энем ошо Чехияга жумуш боюнча биз көчүп барып, мен ошо 15 жашымда болсо керек, 10 класста окуганда. Ошон үчүн ошол жакта Чехияда болуп калып, мен мектепте да окугам, анан кийин университетте дагы АУЦАдан кийин ошол жакта барып дагы университетте окуп келдим. Эми мындай үлгүлөр аз болот, анткени ата-энем алып барган. Чет элде окуганга мен бүт жаштарга сунуштайм, ооба. Бирок менин оюмча бул биздин жаштар көбүнчөсү Америкага барганга аракет кылышат. Анткени ал жерде окуу билимин сапаты аябай жогору, бирок аябай кымбат ошол кезде. Ошондуктан көп биздин жердештерибизге бул колуна жетпеген сандарда. Орточо университеттердин контракты азыр алып айтпасам $40,000 арасында. Бул аябай чоң сан. Бирок Европада, мисалы, мен окуган университетте $5,000 арасында болчу контрактым. $5,000 мен өзүм агентствода иштеп, жарнама агентствосунда иштеп, мен өзүм төлөп чыккам бир жылы. Жарым жыл ата-энем жардам берген, анан кийин өзүм жумушка киргенден кийин көп нерселерди өзүм төлөп баштадым. Ошондуктан Чехияга көп жаштарга мен сунуштайм, көп колдойм, анткени Чехия бул Европанын ортосунда, өзү алар еврого өткөн эмес, ошондуктан крон болгон үчүн көп нерсе арзан. Жашоо деңгээли, жашаган ал жерде аябай арзан салыштырганда, Германияга салыштырганда же Австрияга салыштырганда, бирок аябай жогору жашоо деңгээли да. Бирок эң чоң баягы минусу болсо керек, бул чех тилин билиш керексиң. Чех тилин билсең, анда бир жыл барып, бизде программалар бар, ачык, көп жеңил эле интернеттен издеп эле тапсаңар болот, агентстволор аркылуу. Ал жерде барып бир жыл окуп, тилди окуп, анан кийин мамлекеттик университеттерге баягы тапшырсаңар болот. Анан кийин жогорку билим ал жерде, мен калп айтпасам, акысыз чех тилинде. Анан англисче жеке университеттер бар. Бирок алар ошо 5-10 миңдин арасында турат. Мен оюмча бул анча кымбат эмес, сапаты аябай жогору. Анткени жалаң Британ жана американецтер баштаган университеттер, анан эл аралык лицензиялар дагы бар. Анан меники суроом, эмне үчүн маркетинг тармагын тандадыңыз? Эмне үчүн маркетинг тандагам? Мен
чын айтсам мен 2003 жылы мектепти бүткөндө 2004 жылы мектепти бүткөндө мен өзүм кайсы кесипти тандаарымды билген эле эмесмин. Эми мектепти бүткөндө жаштар 17 же 18 жашыңда көп нерсени билбейсиң да. Эмне каякта иштейсиң, жашоо кандай болот, кандай кесипти тандасам деген. Ошондуктан мен эки досум аудицияга барганда биз англисче ар кайсы факультеттерге тапшырып, эки досум эл аралык иш эмне деп коет, международный отношения деп коебу. Ошо факультетине беришкен, мен дагы жазып эссе толтуруп бергем. Бирок мен математикам аябай жаман болгон үчүн мен баягы экинчи факультетти кайсы тандасам деп дагы бир досумдун артынан отуруп, мен ошо управление бизнеске берип койгом да. Бирок мен ойлогом, мен международный отношенияга точно өтөм, бирок бизнеске өтпөй калам го деп. Анан кийин жөн эле математиканы барып эле жөн эле эчтеке даярданбай эле толтуруп койгом да. Ал жерде 270 балл алыш керек болчусуң, максималдуу 400 балл. 270 бул өткөнгө керек болчу да. Эми ойлогом 270 мен ала албайм эч качан депчи. Бирок кызыкча мен 3 күндөн кийин жыйынтыктарын жарыялаганда барып өзүмдү атымды карасам, тизмеде өтүп кетиптирмин да бизнескечи. Анан өзүм отуруп 3 күн башым катып кайсы жерге барсам деп, анан кийин баягы интернетте көп нерсени окуйсуң да. Эми 3 күн калганда өзүң таныш керексиң. Эл аралык эмеге мамилелерге барасыңбы факультетине же болбосо управление бизнесом деп. Анан кийин ошого отургандан кийин баягы Google'дан көп окуп, анан ойлодум да. Мен эл аралык мамилелер боюнча эме болсом, кесипти өзүмө тандасам, кийин ким болом деп. Анан кийин котормочу биринчи оюма келди. Бирок эми котормочулар көп да бизде. Англисче тилди билгендер жаштар көп болчу 2004 жылы эле. Азыр андан көп. Сандап көбөйсү керек, анткени бизде жаштар англисчени аябай батыл үйрөнүп билип алышат. Мен ошондой ойлогом, бул котормочу профессия мага аябай акча көп киреше келтирбесе керек деп. Ошондуктан интернетте окусам, управление бизнесинен менеджерлер чыгат экен, банкта иштеген профессионалдар. Анан кийин баягы көп акча оюма келди да. Ошону сен бай болот экем депчи. Ошон үчүн бизнеске барып окуп баштадым. Анан кийин чын айтканда биринчи 2 жыл аябай кыйналгам. Анткени ал жерде көп математика окуйсуң, ал жерде көп бизнес жана менеджмент боюнча сабактар бар. Алардын баарына көптөгөн эме керек, тартип керек да. Анткени банковский дело мисалы аябай кыйын мага кесип болгон сабактарды 2 жолу, бир жолу экзаменди бере албай калып, экинчи жолу бергем. Ошон үчүн 2 жыл кыйналгам. Бирок кийин өзүм баягы 2-нчи курстан кийин биз тандайбыз уже сабактардычы. Ал жерде менеджмент бар, ал жерде маркетинг бар, банктын иштин. Ошол жерден отуруп өзүм дагы кандай десем, мен гуманитариймин да. Эмеге жакынмын. Ошол эле эле мен музыканы жакшы көрчүмүн. Анан кийин адабий эмелерге же кандай десем бир творчество жакын адаммын. Ошон үчүн өзүмдүн бизнестин арасында карап аябай көп терең издедим да. Анан кийин маркетинг, ушул реклама кесиби аябай жагып өзүмө. Мен ошону тандагам. Анан кийин 3-нчи курста уже биринчи жолу жумуш таап, өзүм тааныштар аркылуу барып интервьюга жазылып, анан кийин ошол убакта бизде Бишкекте азыр деле бар, Creative Marketing Group деген компания бар. Бул рекламалык жардамалык агентство. Ошол жерге барып мен өзүм ошолордун компаниянын ээсине суранып жумушка алгыла деп биринчи жолу жумушка кирип маркетингке иштегенден кийин ошол убактан бери 11 жыл өттү. Мен өзүмдүн тандоомо аябай кубандым. Жаңы маркетолог болоюн дегендерге кандай кеңеш бересиз? Жаңы маркетолог болом деген кишилерге бул эме башында айтып кеткен бул туура болсо керек. Маркетинг деген бул профессия өзүнүн ичинде аябай бай. Бул маркетинг деген эме жөнөкөй эле эме да. Бизде түшүнүк бар. Өйдөңкү деңгээлдеги түшүнүк дегенчи. Маркетингдин ичине жүздөгөн ар кандай кички профессиялар кирет. Баягы медиа планирование, бул телевизордогу рекламалардын чыгышын жана туура чыгышын пландоо, бул жерде жарнак боюнча иштеген профессиялар бар. Биздин жумушка жакыныраак. Продуктолог деген түшүнүк бар. Ал жерде аналитика аябай көп. Маркетинговый трейд маркетинг деген түшүнүк бар. Бул трейд маркетинг бул бизнестен бизнеске соода кылган маркетинг. Ошон үчүн өзүңөргө талантыңарга карата өзүңөрдү жакшылап ишенегиле деген эме бере алам, совет. Алгачкы
эң башында окуп жүрсөңөр маркетингде мисалы же болбосо окууга еще бере элек болсоңор же ойлонуп атсаңар пландапчы мектепте окуган эмелерге окуучуларга маркетингде көптөгөн түшүнүктөр бар. Өзүңөрдүн энергияңарды ар кандай кылып киргизсеңер болот. Өзүңөргө кызыксаңар маркетингке. Ошондуктан бул алгачкы сунуш Google'га интернет азыр биз баарыбызга колубузда телефон аркылуу, Билайн компаниясы аркылуу. Ошондуктан Google'га киргиле дагы маркетингде изилдегиле. Өзүңөргө кандай талантыңар болсо, ошого туура колдонсоңор болот. Мисалы, мага окшогон кишилер болсо, аябай коммуникативдүү, энергияңар көп болсо, анда силерге жарнак профессияларын тандаганга сунуш кылам. Балким силердин аналитикаңар күчтүү болсо, сандар менен математикаңар күчтүү болсо, анда продуктовый маркетингке барсаңар болот. Андан кийин ал жерде көп. Азыр мен бүт толук санай албайм, айта албайм. Анткени трейд маркетингде көп соода кылган кишилер. Баягы соода, мисалы мен аябай коммуникативдүү кишимин. Эл менен байланышым жеңил, бирок мен сатканга күчтүү эмесмин. Мен саткан тексттерди жазам. Сатуучуларды мен ар кандай тренингдер өткөрөм аларга. Бирок мен өзүм адам менен сатыш үчүн башка таланттарым керек болот да. Башкача иштеш керек. Башыңды дебедимби? Мээң. Ошондуктан карагыла, көргүлө. Бизде мисалы маркетингде ичинен мындай чоң компаниялардын же маркетингдүү бөлүмүнүн ичинен көрөйүн десеңер, эң чоң сунуш бул промоутер болуп иштесеңер болот. Студенттер болуп жүргөндө бизде ошо промоутер болуп иштеген жумуштар аябай көп болот. Ошол жерден компаниянын эсебинен силер өзүңөрдүн саткан таланттарыңарды ченесеңер болот да. Өзүңөрдүн акчаңарга эмес, чоң компаниялардын акчасын санасаңар болот. Бизде каяка барбасаңар бүгүнкү күндө промоутерлар бүт жерде бар. Бул жалаң эле сотовый операторлор эмес, жеке эле бүт соода кылган компаниялар промоутерлерди колдонушат. Акыркы мындай суроо. Мисалы бардык эле адамдын колунан келе бербейт да рекламаны жайылтуучу, өзүнүн товарын жайылтуу, мисалы телевизорго берүү же ошол сыяктуу социалдык тармактарга берүү. Анан эң алгач эмнеден башташ керек ошол адам өзүнүн товарын элге жайылтыш үчүн? Биринчиден бүт маркетинг жарнамалардын бул баягы эмеси жакшы жыйынтыгга келиш үчүн бул биринчиден стратегия болуш керек. Бизде баягы эме орыстарда эме болду эле популярный видео. У нас была стратегия, и мы ее придерживались деп. Ар бир жарнак, ар бир товар эң башында товарды кылардын алдында ар бир уюм биринчи элге чыгып кардарларын сураш керек. Силерге эмне керек депчи. Анан кийин ошол жерден өзүнүн спрос табып, кандай бир ошол кардардын маселесин чечкен товар болсо, ошону анан кийин чыгарып, жарнактын ошо эмесине, жүрөгүнө, эң түйүнө, маанисине ошол эмени салыш керек да, ошол маселеничи. Мисалы, кандай десем, эми биздин товарлар массалык товар болгон үчүн эми зонтик. Зонтикти кышында эч ким жарнактабайт. Сен деген кышында жарнак чыгарсаң, эч ким албайт, анткени зонтиктин актуалдуусу жазында жана күзүндө. Анан кийин баягы ар бир товардын өзүнүн мааниси болуш керек. Ар бир товардын өзүнүн кардары бар, максаттуу кардары. Ошо максаттуу кардарды эң башында ойлоп табып, анан кийин ошо максаттуу кардарлардын аудиториянын тилинде алар ошо отурган, кызыктырган формасында бериш керексиң. Ошондуктан бизге көп келет. Мен досторумдун арасында, мисалы, мен бир убакта FMDG иштегенде стиральный порошокторду сатып жүрдүк да. Анан кийин стиральный порошоктун рекламаларын баары тең эле аялдарга эметкен да, максатталган. Анан кийин мен досторума жакпайт да. Жектерге чыгарган рекламага бизге жакпайт деп. Анан кийин мен аларга түшүндүрөм да. Мен жарнагым, рекламам сага жакпаш керек. Анткени сен деген ошо рекламанын максаттуу аудиториясы эмессиң деп. Анан кийин ошол эле кезде биз деген жаштарга көп реклама кылабыз. Жаштардын тилинде, жаштардын формасында берсек, анан кийин бизге көп эмелер келет да, жалоптар келишет, интернетте көп жазышат.
бизге жакпайт деп баягы кыркталашкан улгайган кишилер жазышат. Анан кийин баарына чыгып түшүндүрө албайсың да, бул деген жарнак силерге эмес деп. Анан кийин мисалы телевизорго рекламаны киргизсең, ал жерде баары көрүшөт. Телевизор деген өйдөнкү деңгээлде иштейт да, бул деген миллион деген аудиторияга чыга берет. Анан кийин баарын баягы чектей албайсың. Сен мисалы кыздардын товарларынын рекламасын көрүп, балдардын баары эле баягы эме беришет да, критикалай беришет, сындап эле ушундай реклама болобу деп. Болот, анткени ал деген реклама сага максатталган эмес. Сен аны сындабай эле кой, анткени сенин рекламаң башкача. Эркектердин рекламасы там жанагы эмечи сакал алган мисалы. Эми аны кыздар жакпайт да. Кантип болсун жана анан кийин 3-чү, 4-чү лезвиясы бар, анан кийин 8 лезвиясы бар. Бизге балдарга жагат. Канчасы көбүрөөк болсо лезвиясы ушунчалык бизге кыйын көрүнөт да. Убакыттын аягында биз тыңдап суроо, сиздин сунушуңуз, каалооңуз. Эми менин сунушум бүгүнкү күндө маркетинг кесиби аябай популярдуу болуп атат. Анан кийин мен мындай сунуш кылат элем жаштарга. Маркетинг бул аябай кызыктуу профессия, бирок бул любой кесипке карата эле чоң, анан кийин кыйын кесип. Бул кесипте кыйын болуш үчүн баягы мыкты маркетолог болуш үчүн 24 саат күн сайын иштеш керексиң. Аябай көп ошого бериш керексиң да. Анан кийин кандай бир кесип тандабасаңар дагы бүгүнкү күндө биздин дүйнөлүк конкуренция аябай жогору. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстан айтышат, инженерлик кесиптерди эч ким тандабай атат деп. Дүйнөлүк деңгээлде эртеңки күндө бүгүн Кыргызстанда уже жашап атабыз, бирок баягы уже жаштардын арасында деле көптөрү баары тегине чет элге чыгып кетсе керек. 20 жылда бул дагы баягы границалар аз болот. Булар жыл сайын бул границалар уже жок болуп, биз глобалдык маркетте атанышабыз. 7 миллиард киши менен. Ошондуктан өзүңөрдүн кесибиңерди кандай тандабасаңар дагы аябай көп аракет салсаңар, силер баягы эң кыйын болуп чыгасыңар. Ошондуктан жакшылап тандагыла, кесибиңерди туура тандагыла, ооба, анан кийин бирок аракет жөнүндө эч качан унутпагыла. Достор, бүгүн бизде коноктос Кайма Байалдын маркетинг байланыш бөлүмүнүн башчысы Эрмек Жуматаев болду. Эрмек агай, сизге чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Убакыт өтүп кетип калды. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Билайын өркүндөшүбүз. Ой, мен аябай кубанычтамын силерге сурооңуз бергенге. Саламат аба. Саламат болуңуздар.